басма Кайнырбек Бийлибаевдин Жан короз аттуу китебинин негизинде даярдалды. Ал көрөгөч олуя болгон. Ислам динин бекем карманган таква инсан болгон. Ал акыбети өлүм болсо да акыйкатты айтуудан тайманган эмес. Салтыбызга аралашып кеткен табиятка терс келген зыяндуу адаттарды жок кылган. Келгенди славяндардын кыргыз жерлерин тартып алышын токтоткон. Ал даанышман Тайманбас Жан короз олуя Бердикожо уулу. 18-кылымдын аяк чени, 19-20 кылым доору ислам дүйнөсү үчүн оор мезгилдер болгон. Осман дөөлөтү алсырап, кулап, Могол дөөлөтүн болсо Англия басып алып, ал эми Африка жана араб мамлекеттери болсо батыштын колониясына айланган мезгил. Туркестан жана Кавказ чөлкөмдөрүн болсо Орус империясы басып алган мезгилдер. Кокон хандыгы кулаган соң туркестандыктардын жашоосунда да жаңы сыноолор башталды. Бир тараптан Орус колонизаторлорунун диктатуралык режими оор кырдаалды жаратса, экинчи тараптан Орусия жергесинен Кыргызстандын аймагына көчүп келип жашай баштаган славян келгиндер кыргыздардын семиз жерлерин тартып алуу менен кырдаал ого бешбетер курчуду. Албетте, мындай кыйын замандар кыйын адамдарды жетиштирип тарбиялайт экен. Тарых барактарына үңүлсөк, мындай чыган адамдарды көп эле кездештиребиз. Булардын бири азыркы Талас жергесинен чыккан, баскынчы калмактарга каршы күрөшкөн атактуу Бердике баатырдын урпагы болгон Жан короз олуя Бердикожо уулу болгон. Ал дайыма адилеттүүлүктү биринчи орунга коюп, маселелерди шарияттын эрежесине салып, салтты да карманып келген инсан болгон. Бүгүн тарыхтын сыр сандыгында ачылбай сакталып калган дагы бир бейне менен сиздерди тааныштырабыз. Даяр болсоңуздар, баштадык. Жан короздун атасы Бердикожо жаш кезинде бир туугандары менен таарынышып, Таластан чыгып, Кетмен төбөдөгү тайлары болгон Бешкемпир Датканын айылына келип туруп калган эле. Бул жерде жүрүп, ал тайекеси Бешкемпир Датканын кызы Кастарга үйлөнөт. 1833 жылы уулдуу болушат. Бешкемпир Датка жаңы төрөлгөн небересин Багыш уруусунун бийлеринен болгон таятасы Жан короздой болсун деп азан чакырып Жан короз деп атады. Жан короз кичинесинен эле кайтпас, калыс, адилеттүү Тайманбас бала болчу. Жаш кезинде эле атасы Бердикожо каза болду. Жан короз таятасы Бешкемпирдин тарбиясында тарбиялана баштады. Бешкемпир Датка өзү баатыр, эл бийлеген, нарк насилди, каада салтты мыкты билген, диндар, таквадар адам эле. Небереси Жан короз да аны ээрчип жүрүп, илим алып, 5 убак намазын калтырбастан окуп, 30 күндүк орозосун карманып, өтө диндар болуп жетилет. Атүгүл тарыхчылардын айтуусунда Жан короз дал ушул таятасынын жанында жүрүп, Куранды бүтүндөй жаттап, Куран хафызы болот. Бир күнү Жан короз Узун Акмат суусунун жээгинде уктап жатып, таң калыштуу түш көрөт. Түшүндө Кызыр алейхисалам келип, "Ай Жан короз балам, уктап жата бересиңби, турбайсыңбы?" дейт. Жан короз чочуп ойгонуп кетип, Кызыр алейхисаламдын Узун Акмат суусун кесип өтүп кетип жатканын көрөт. Окуяны таятасы Бешкемпирге айтып берет. Бешкемпир Датка бул окуядан Жан короздун касиеттүү бала экенин баамдайт да, өз элиңе Таласка барып, ошол жактан элиңе кызмат кыл деп айтат. Ооба, негизи эле коммунизмге чейин ислам динин толук карманган, парыздарды аткарган, күнөө иштерден баш тарткан калк болгон кыргыз эли. Кийин эле империалисттик жана коммунисттик тоталитардык режим менен кошо атеизм, бузукулук, ичкенчилик өңдүү терс мүнөздөр агылып кирип келбедиби? Мисалга алсак, азыркы Бишкек шаарынын аймагына алгачкылардан болуп пиво заводун Илья Терентьев ачкан. Андан кийин Иванов аттуу ишкер 1900-жылдары арак заводун, ал эми 1906 жылы болсо пиво заводун ачкан. 1942 Кара Балтада спирт заводу ачылган. 1852 жыл. Жан короз 19 жаш куракка келгенде, таятасы Бешкемпир Датканын батасын алып, ата-бабасы жашаган Таласка көчүп келип жайгашат. Таласта атасынын бир тууганы Качыбек бийдикине келип, ага жигит түшүп калат. Качыке Кошчу уруусунан Телебала аттуу кызга куда түшүп, Жан корозго алып берет. Бул никеден Жан короз Эшеналы, Темиралы аттуу 2 уулдуу жана 2 кыздуу болот. Бир күнү Качыбек менен Жан короз сатылган Датканын жыйналышына барат. Сатылган Датка Качыбекке таандык болгон олжосун бербей, адилетсиздик кылып коет. Ошондо Жан короз сатылгандын кылыгын жактырбай, ага кыйкырып, олжолорду элге таратып жиберет. Ушул жерден Жан короздун аты чыга баштайт. Бирок сатылган Датка аны тынч коймок эмес. Ошондуктан Жан короз аражы катары Сарымсак Датканы ортого салат.
көптү көргөн сатылганга коркпостон сес көрсөткөн Жаңкорозго сарымсак чынында баа берди. Сатылгандан коркпой, ошончо элди буруп кетсе, демек бул жигит жөн жигиттерден эмес, деди кыраакы сарымсактатка. Анан ортого түшүп Жаңкорозго болушуп, сатылгандан куткарып калды. Кийин Сартбай деген казактын ат чабыш байгеси болуп, бул жарышка Жаңкороз коштогон кыргыздардын тобу барып, атайын даярдалган Торукашка жоргосун чабышып, байгеден биринчиликти жеңип алат. Натыйжада көптөгөн олжолорду утуп алышат. Жаңкороз байгелерди элге таратып берет. Ооба, ал мал дүйнөгө кызыкпаган, нукура көчмө мүнөздүү эрлерден болгон. 1860-жылы падышалык Орусиянын аскерлери Пишпек жана Токмокту басып алып, Чүй өрөөнүндө туруктуу аскери база түзүшкөн. Бул Кыргызстан аймагында орус бийлигинин расмий орноо процессинин башталышы болгон. Натыйжада бул мезгилдери Орусиядан Кыргызстандын аймагына орустар көчүп келип жайгаша баштайт. Таластын Каракол деген жерине да бир топ келгенде орустар көчүп келе баштайт. Ал эми 1880-жылдардан баштап дал ушул жерге немистер күч менен көчүрүлүп келип жайгаштырыла баштайт. Эмне үчүн Каракол? Себеби бул жердин топурагы кара, семиз, суулуу болуп, дыйканчылыкка өтө ыңгайлуу эле. Бара-бара Караколдун өз аты өчүп, орусча Чернокол деп атала баштады. Дегеле бул мезгилдери баскынчы империалисттер көчүрүп келгенде орустарга мыкты, семиз, сугат жерлерди, же болбосо суунун башы болгон стратегиялык жактан маанилүү аймактарды бере баштаган эле. Ал эми байкуч кыргыз тоо тарапка айдалып, кудум колунан мал чарбачылыгынан башка эчтеке келбегендей мамилеге дуушар болду. Жаңкороз элди түрө кыдырып, арыз-муңдарды угуп, калктын нааразылыгын туюп жүрдү. 1870-жылдардан баштап өтө көп жерлер эски тарыхый нукура атын жоготуп, орусча атала баштады. Кээ бирки баатырлардын, аалым олуялардын мүрзөлөрү да сүрдүрүлүп, талкалана баштаганда, Олуя аны токтотуп, тарыхый маданий мааниси бар көп мүрзөлөрдү сактап калган. Орус бийлигинин жасаган адилетсиздиктерине чыдабаган Жаңкороз, орус бийлиги адилетсиздик кылып атасыңар деп беткеле айта баштады баскынчы империалисттерге. 1882-жылы ошол эле Караколдо дагы бир чыр чыгат. Алымбек аттуу тургун жайлоого кетип, күзүндө кайра кыштоосуна келсе, анын жерин Иван деген орус ээлеп, айландыра тосуп жашап алган болот. Алымбек бул менин жерим десе, тиги Иван мылтыгын кезеп жолотпойт. Ортого Төлөбай болуш түшүп, Алымбектин жерин кайра алып берет. Дагы башка ушул сыяктуу чийимден, кызыл сызыктан чыгып кеткен башка келгендилерди да аныктап туруп, Жаңкорозго барып айтып берет. Жаңкороз менен Төлөбай түз эле Олуята уездинин башчысына барып ушундай дейт: тезинен тартипсиздикти токтоткун, болбосо элди көтөрүлүшкө чыгарам. Заматта текшерүү иштери жүрүп, Ивандын күнөөсүн мойнуна койдурушуп, элден кечирим сураттырышат. Бул окуядан кийин бүтүндөй жерлерде жерлер ченелип мыйзамдаша баштады. Дегеле кыргыздын жерин адилетсиз түрдө тартып алып, келгиндилерге берүү саясатына каршы турду Жаңкороз. Жерлерди кыдырып, жер үлүштөрүнүн үй бүлөнүн санына жараша бөлүнүшүн талап кылып, кыргыздардын да оокаттуу бардар жашашына аракет кылып жатты. Бул болсо баскынчыларга жага бербеди. Саматта таластын ортоңку болушунда бузуку киши чыкты деген катты Түркистан генерал губернаторлугуна жөнөтүштү падышалык бийликтегилер. Маселени териштирүү үчүн губернаторлуктан атайын киши келип, 40 казык деген жерге болуштарды элди чогултат. Алардын максаты эптеп шылтоо таап, Жаңкорозду жоопко тартып, жок кылуу болгон. Жаңкороз үчүн туруп беребиз деп чогулган эл дуулдап атты. Уездин төрагасы Жаңкорозду ортого чакырды. Салмагы 130 килограмм, бою 2 метр болгон Жаңкороз мындай деди: "Мени канча саат тургузуп суракка аласыңар?" Тиги келген орус киши тилмеч аркылуу ушундай деди: "Айта албайм, убакыт чектелбейт." "Анда мага отура турган олтургуч алып келип бергиле. Мен отуруп жооп берейин", деди Жаңкороз Олуя. Орус төрага макул болуп, жыгач отургуч алып келди эле, Жаңкороз отурары менен кычырап сынып калды. Экинчи жолу да ошондой отургуч алып келсе, анысы да сынып кетти. Буга ачуусу келген Жаңкороз: "Шылдыңдын да чеги болот. Өзүң орустун чоң ачендиги, башкача айтканда начальниги болсоң, анан мен отура турган бир тактай да таба албасаң, анда кандай ачендиксиң?" дегенде карап турган эл дуу күлүп жиберди. Үчүнчү жолу алып келип койгон отургучу кычырап барып сынбай калды. "Кана айтчы, элиңе эмне бузукулук иш кылып жүрөсүң?" деп сөздү баштады орус төбөлү. Жаңкороз шашылбастан ушинтип жооп берди: "Элди бузган менби, же адилетсиздик кылган сенби? Мен жер, суу, жайыт элге бирдей тең бөлүнсүн деп атам.
Ошон үчүн күнөөлүүмүнбү? Кана, кайсы күнөөм үчүн жооп берейин, айтчы, деп орус башчыны зекиди. Угуп турган эл Жаңкорозду куштап кетти. Тиги тура калып элди тынчтандырайын деди эле, эл тынчтанбай койду. Ошондо Жаңкороз колун бир көтөрдү эле, эл тынчып калды. Тиги «Эй, кыргыздын бузугу!» деп жиберди, чыдабай кетип. Жаңкороз ушинтип жооп кайтарды. «Мен кыргыздын бузугу болсом, сен Тургайдын жаман мужугусуң». Карап турган эл дагы дуулдай көпкө каткырды. Уезд төрагасы арданып кетип калды. Көрсө кыраан Жаңкороз анын орус казактарынын эң төмөн сословиясы болгон Тургайдан экендигин билип алып, сөзүнө жараша уят карган экен. Жыйындын этегинде Жаңкороз элге жана кээ бирки кошоматчы болуштарга адилеттүүлүк жана намыскөйлүк керектигин, биримдиктин зарылдыгын айтты. Бул элге жакканы менен кошоматчыларга жага бербеди. Анан ушул сөзүн кошумчалады. Акыйкатты айткан адамдын душманы көп болот. Ооба, Олуя муну таамай так айткан. Кылымдар бою салтыбызга, динибизге ылайык келбеген нерселерди ачык айтуу бул көпөстөргө, кошоматчыларга, саткындарга, адилетсиз жетекчилерге жакпай келген. Бирок ушуну унутпоо керек. Көпөстүн каарынан, саткындын заарынан коркуп, акыйкатты айтпай жаап жашыргандар эки дүйнө оңбойт. Биз айткандарыбыз үчүн жооп берип калбайын деп качканыбыз менен, акыретте айтпагандарыбыз үчүн жооп бере турган сурактан кача албайбыз. Жаратылгандарга эч качан жакпайсың. Аларга жагуу үчүн бир учурда эле эки эмес 700 болушуң керек. Ошондуктан жаратылгандарга эмес, жаратканга жагынуу эр адамдын белгиси. Акыйкатты айта беребиз. Ал жаратылгандарга жагабы жакпайбы ишибиз жок. Эң башкысы жаратканга жакса болду. Жаңкороздун бул кылгандарын баскынчылар жөн кое алмак эмес. Көп өтпөй эле башка төрөгө келип, элди кайра Көгөй деген жерге чогултту. Төраганын маңдайында олтургучка отурган Жаңкорозго төрага туруп жооп бер деп буйрук кылды. Бирок Жаңкороз ордунан козголбой ушундай деди. «Эй, ачендик, мен сенин ачууңду көрөйүн деп келген жерим жок. Мен сенин жыйыныңда сөз сүйлөйүн деп келдим». Жапалдаш бойлуу ачендик, башкача айтканда начальник, төрага адепсиздик кылып Жаңкорозду түртүп ордунан тургузмакчы болду эле. Жаңкороз аны көкүрөктөн ары бир урду. Төрага учуп барып жерге түшүп, тоголонуп кетип, эс ооп жатып калды. Калың эл каткырык салып, «Мунуңдун араң эле жаныбар турбайбы? Мунуң эмне деген төрага?» деп мыскылдай баштады. Аскер да, төрага да элдин сүрүнөн коркту. Жаңкорозду бир нерсе кылышса эле эл көтөрүлөрүн сездиби? Айтор Жаңкороздон жана элден кайра кечирим сурады. Жаңкороз менен төрага кучакташып адалдашканда, төрага Жаңкороздун көкүрөгүнөн араң келип турду. Бул окуялардан кийин империалисттер Жаңкороз менен жакшы мамиле куруу керектигин түшүнөт. Себеби Жаңкорозго каршы чыгуу бул талас элине бүтүндөй каршы чыгуу дегендик эле. Жаңкороздун дараметин байкаган Туркестан генерал-губернатору фон Кауфман Олуята уездинин төрагасы Василий Каллаурга Жаңкороз менен жакшыраак тил табыш деген тапшырмасын берет. Натыйжада Каллаур Жаңкорозду Олуятадагы кеңсесине чакыртат. Үстүнө чапанын желбеги жаманган, далысы кең, 130 килограммдык Жаңкороз Олуятага барып, кеңсеге сүрдүү кирип келгенде, ичкеридеги Каллаур менен таластын өкүлү Проценко заматта ыргып туруп, келиңиздешип, амандашып, Жаңкорозго орун беришти. Жаңкороз отургучка отуруп аткан кезде отургуч кычырап барып токтоп калды. Анан «Мунуң мени көтөрөбү, Калмур?» деди Каллаурга. Каллаур «Бул жактагы отургучтар сизди көтөрөт буйрса», деди тамашалай. Анан акырын Жаңкорозго чакырган максатын ачыктай баштады. «Жаңкороз мырза, сизди убара кылып чакырткандыгыбыздын жөнү бар. Биз сизди сыйлайбыз, сиз калыс адамсыз. Эки улутка тең бирдей мамиле кыласыз. Кийинки учурларда орустарга карата ар кандай зомбулуктар көбөйүп баратат. Жерлерде орустарды өлтүрүп салуу, асып салуу сыяктуу окуялар көп катталып атат. Мунун алдын албасак, чоң чыр чыкканы турат». Жаңкороз Каллаурдун сөзүн кунт коюп укту да, анан дароо салмактуу сүйлөй баштады. «Эй, Каллаур мырза, болуп аткан окуяларга бир тараптуу эле карай бербей, эки тарапты тең салмактап кароо силердин милдетиңер. Эгерде силер биздики гана туура, кыргыздар орустардын айтканын кылышы керек дей берсеңер, анда өзүң айткандай өлтүрүүлөр улана берет. Учурда таласта орустар, немистер ушунчалык тездик менен көбөйүп атат. Алар келгенде тынч жашабастан, дароо кыргыздардын семиз жакшы жерлерин тартып алып, каршы чыккандарды атып салып атат.
күнөө алгач силерден кетип атат. Эгер ишенбесең тиги өкүлүң Проценкодан сура. Мен мунуңа орустар атып салган кыргыздардын өлүктөрүн көрсөткөм керек болсо. Бул жерлер ата бабабыздан калган жерлер. Бул жака биз силерди чакырган жокпуз. Өзүңөр бастырып келдиңер. Биз силердин жериңерди тартып алган жокпуз. Силер биздин өз жерибизге ээлик кылдырбай жатасыңар. Биздин жерге келген соң биздин салт жана шарт менен жашагыла. Тең укуктуу болушубуз шарт. Дегеле бул мезгилдери келгиндилердин саткан нерселери кымбат, ал эми кыргыздардын саткан нерселери арзан болчу. Атүгүл кыргыздар тоодо өскөн карагайларды да орустардан кымбат баага сатып алып калган болчу. Бул көрүнүш бир эле Таласта эмес, башка аймактарда да болуп аткан. Дал ушундай адилетсиздиктерден улам Таласта оор ачарчылык жут болгон. Мунун баарын Жанкороз беркелерге так кыска нуска жана катуу айтты. Бул сөздөр тигилерге октой эле тийип атты. Каллаур өзүнүн өкүлү Проценкону Жанкороздун көзүнчө зекиди. Каллаур күчтүү саясатчы болчу. Империалисттердин саясаты алгач жергиликтүү эл менен ынтымакта болуп, кийин акырындык менен ата бабабыздан келе жаткан уруучулук, туугандык салтты жоюп, дин менен жашоо образын азайтып, анын ордуна падышалык саясатты жайылтып, андан ары жергиликтүү калкты чарбалык жактан жакырлаштыруу аркылуу бир улутка көз каранды кылуу, тагыраак айтканда империалисттерге толук кандуу баш ийдирүү болчу. Ал үчүн алгач тынчтык жолу менен иш алып баруу саясатын Каллаур мыкты билген. Дегеле бул саясат Союз учурунда деле болбоду эле. Сүйлөшүүнүн натыйжасында кабыл алынган чечимдердин жыйынтыгы менен келгиндердин жергиликтүүлөргө болгон кысымы токтоп, адилетсиздиктер азайды. Бул мезгилдери орус түзөм мектептери ачыла баштаган эле. Бирок бул мектептерде окуган орус улутундагы балдарга мыкты билим берилип, ал эми кыргыздарга аскерлерге моюн сунуу, баш ийүү, ат кароо сыяктуу билимдер бериле баштаган. Атүгүл христианчылыкты да кыргыз балдарга үйрөткөнгө аракет кылышып атты. Бул адилетсиздикти Жанкороз дароо Каллаурга жеткизип, аны катуу сынга алды. Кыргыздарга силердин диниңердин эмне кереги бар? Андай болсо орустарга да ислам динин окуткула. Ошондо адилеттүү болот. Силер кыргыз балдарды өзүңөрдүн гана айтканыңарды аткара турчу тил алчаак кылып тарбиялап атасыңар. Теңчилик болбой жатат. Буга Каллаур биз кыргыз балдарга тамга таанытып атабыз, деди. Жанкороз ачууланып, биз силерге чейин эле тамга тааныган, сабаттуу, билимдүү болгонбуз. Баарыбыз араб араби менен жазып, окуп келгенбиз. А силер эмне үчүн кыргыз балдарды Орусиядагы чоң окуу жайларга жибербейсиңер? Андан көрө Казандан мусулман татар мугалимдерди алып келип, биздин балдарды окуткула, деп талап коет. Натыйжада Татарстандан татар мударистер келип, кыргыз балдарына сабак бере башташат. Алар жадид медреселери деп аталган окуу жайлар ачылып, ошол жерлерде сабак бере башташат. Жадид сөзү арабчадан жаңыланган, реформаланган деген мааниге келип, бул медреселерде дүйнө жана дин илимдери бирдей окутулган. Жанкороз Олуй атадан, молдо эшендерден сабак алып, илим көлүнө чумгуп кирип турган. 1870-жылы Таластан баласы Шайдулла, Чомой молдо, Чүйдөн Салы молдо болуп, дагы бир топ киши менен биргеликте Меккеге ажылык вазыйпасын орундатуу үчүн ыйык сапарга чыгат. Алар түрдүү кыйынчылык менен Меккеге жетет. Анан Харам мечитине кирип, Каабаны зыярат кылган соң Хажарул Асватты, Каабанын бурчундагы бейиштен түшкөн ташты кучактап туруп, ушундай дейт: "О, айланайын чоң Кудай, башкача айтканда улук Аллах. Мынакей, мен келдим алдыңа. Күнөөсү жок таза бир гана сенсиң. А мен сенин алдыңда күнөө көрмүн. Күнөөлөрүмдү кечире көр." Алар кечиккенден улам жолдо өлүп шейит болду окшойт деген кабар тарап кетет. Айылына. Бирок Кудай колдоп, 6 айдан соң өз мекенине ыйык Замзам суусун көтөрүнүп кирип келишет. Дегеле тарыхыбызга адилеттүү түрдө назар сала турган болсок, аталарыбыз ат, төө, поезд, кеме менен жүрүп олтуруп, ажылык милдеттерин аткарышкан. Алардын эң чоң мүдөөлөрүнүн бирөөсү Дуайга баруу же АКШга барып жарандык алып жашап калуу эмес, тескерисинче Мекке Мединаны зыярат кылуу болгон. Бул боюнча ажыга ат менен барган кыргыз аттуу тасмабыздан кененирээк маалымат ала аласыздар. Бир жолкусунда Эсенаман жана Чонду деген комузчу ырчыларды ээрчип, бирдемелерди жазып жүргөн орус улутундагы баланы көрүп калат да, ырчылардан: "Тиги силерди эмне ээрчип алган? Же капырчылыкка силерди окутуп атабы?" дейт. Жанкороз Олуя. Ырчылар
анын изилдөөчү болгонун, кыргыз күүлөрүн изилдеп жүргөнүн айтышканда, Жаңкороз Олуя түшүнүктүү деп бастырып кетет. Деги эле тарыхчылардын айтымында Жаңкороз Олуя ырчы чоорчуларды жактырчу эмес, түгүл ырчыларды думана деп атап койчу. Бир күнү Олуятада салык боюнча чогулуш болуп калат. Чогулушка келген падышалык өкмөт тарабынан коюлган болуштар адилетсиздик менен чогултулуп аткан салыктар тууралуу эч нерсе айта албай коюшат. Болгону Жаңкороз чыгып ашыкча салыктар тууралуу, орус бийлигинин эзүүсү тууралуу, ал аз келгенсип биздеги кошоматчы болушчулар тууралуу адилетсиздиктерди ачык-ачык айтат. Баары жер карайт. Анан отургандарды бир сыйра карап алып сөзүн улайт. Ушул жерде эки болуш олтурат. Алар элге очойто салык салып, аны өздөрү чөнтөгүнө салып алып иштетип жүрүшөт. Эскертсем болушпады. Мынакей элинен жазылган арыздар деп кагазды көрсөттү. Анан жалган айтсам өздөрү чыгышсын айтышсын. Мынакей алар Армон жана Ыса деген болуштар. Мындайлардан арылмайынча биз өнүкпөйбүз деди. Мындайды ачык айтуу үчүн да албетте тайманбастык керек болчу. Негизи ошол жерде отургандардын көбү бул тууралуу кабардар болушкан. Бирок кээ бирлери коркуп, кээ бирлери берке-көө менен мамилелеш болгон үчүн ооздарына талкан салышып, унчукпастан сакалчан балыктын ролун ойноп келишкен. Бул көрүнүш азыр деле уланып жатат тилекке каршы. Жаман ишти ачык жасап, элге зыян берип аткан адам өзүнүн идеологиясына жакын адам болгон үчүн ага каршы чыга албай, тескерисинче бүтүндөй командасы менен аны колдоп чыгышат. Ал эми элге зыян берген адамды, ачык сындаган адамды командасы менен коркутушат. Дагы башка бирөөсү болсо, ал менин жакын досум эле, ошого катуу тийип калбасын деп айтпадым деп унчукпастан акыйкатты айта албай жүрөт. Мындай коомдо өнүгүү болбойт албетте. Жаңкороздун айткандарын уккан уездин губернатору бул тууралуу албетте падышага өзүм барып маалымат берем деп сөз берет. Жаңкороз ажы, такыба, Олуя, дубалары кабыл болгон киши болгон. Аны биз бул окуялардан көрө алабыз. Бир күн ал жолдоштор менен таластан чүй тарапка иштери менен келе жаткан. Түн болуп кеткендиктен бир жерде түнөп калышы керек эле. Бир боз үйгө туш болушат. Жакын келип Жаңкороз, ким бар үйдө? Кудай конокту кабыл алгыла дейт. Ооба, мурда мусапырлар тааныбаган эле үйгө конок болуп түнөп калган. Бул кадимгидей көрүнүш болгон. Бул да болсо элибиздин кең пейилдигинен кабар берет. Конок сөзү да конуп калган киши деген мааниден келип чыгып атпайбы? Ал эми Кудай конок сөзүнүн мааниси бул Кудай тараптан ырыскысы менен жиберилген конок деген мааниге келип, атайын өзүнүн ырыскы кешиги менен келген адам деген маанилерди туюнтуп турат. Ичкериден эркек кишинин үйдө эрим жок эле деп кой деген үнү болду. Буга аялы добушуна караганда жакшы эле адамдардай көрүнөт дегенине күйөөсү болбой коет. Мунун баарын сырттан Жаңкороз угуп калат да кайра бастырып кетишет. Ары жакта башка боз үйгө туш келишет. Ал жактан токтогул аттуу молдо киши чыгып, Жаңкорозду тосуп алып коноктойт. Жаңкороз берки кабыл албай койгон үйдөгүлөр тууралуу айтканда токтогул молдо, алардын эки баласы бар, экөө тең дудук. Балким ошондон уялышкандыр дейт. Жаңкороз дароо аялды эки баласы менен чакыртат да алдына жаңы эле тартылган эттен шорподон салдыртып, ага дуа кылып дем салып, балдарыңа ичир, буюрса тилге кирип кетер деп батасын берет. 3 күндөн кийин балдар кереметтүү түрдө тилге келип сүйлөп кетишет. Бир нече жолу балалуу боло албай жүргөн үй бүлөлөр бата сурап келишип, Жаңкороз батасын берип, алар балалуу болушкан. Бир жолкусунда Жаңкороз Олуя менен бир топ аксакал Култай деген айылдан өтүп бараткан. Аңгыча алардын алдынан утурлай бир аял ат менен чыга калат да, алардын жолун кесип өтмөкчү болуп калат. Жаңкороз Олуя бир жигитин барып айт, аксакалдар өтүп кеткенден кийин анан өтсүн, жолду кеспей турсун деп чаптырат. Бирок тиги көпкөн аял, буларды деле мен да аял төрөгөн, эмне болмок эле деп алардын жолун кесип өтүп кетет. Ошондо аялдын адепсиздигине ачууланган Жаңкороз Олуя, адам аштан өлбөйт, ардан өлөт. Өлбө да чөкпө, өмүр бою согончогун канабасын дейт. Аял өмүр бою төрөбөй жүрүп өтүп кетет. Азыркы күндөгү коомчулукту, аксакалдарыбызды көзгө илбеген, нарк насилди билбеген, беядеп кыз келиндердин жана кай бир эркектердин соц тармактагы кылыктарына көпчүлүк нааразы чынында. Натыйжада көпчүлүктүн назарынан калышууда. Бул көпчүлүктүн арасында Олуялар, таза руктуулар бар. Назардан калган бул кыз келиндер
күн келип бул кылыктарынын азабын сөзсүз тартышат. Бирок кеч болот. Кийин Токмок жана Пишпек шаарларында элдик ынтымак курултайы өтөт. Курултайдын уюштуруу жана алып баруучулук милдетин фон Кауфман Жанкороз Олуяга тапшырат. Курултайда Жанкороз болуп аткан адилетсиздиктерди, баш аламандыктарды ачык айтып, баарын сындайт. Атүгүл туугандарында, кудаларында, күйөө баласында аяган жок. Бир уруунун бир урууга үстөмдүк кылуусуна чек коюлушу керектигин айтат. Ар кандай кутурган бай манаптардын жосунсуз жоруктарын, аш тойлордо байгеге адам саюу, кул күн кылып барымтага киши алуу сыяктуу салттардын жоюлушу керектигин айтат. Келгинди орустардын ар бирине 3,7 теше, башкача айтканда 3,5 гектардай жер тийсе, кыргыздарга 0,21 теше, башкача айтканда 20 сотуктан ашыгыраак жер тийгенин айтып, теңсиздикти ортого коет. Баары шатырата кол чаап, колдоп кетет. Курултайдан кийин көпчүлүк болуштар ээлеген кызматынан ажырап калбайын деп, бүркүттү көргөн түлкүдөй болуп, бүрүшүп олтургандары Жанкороздун зээнин кейитти. Келгенде орустардын ичимдик ичүүсү, улуу кичүүнү көзгө илбей жарым жылаңач кийинүүсү, чочконун этин жеши ислам динин карманган кыргыздарга жакпай, келгиндилерге болгон жек көрүү ого бешпедер күчү олтурду. Бул жоруктарга Жанкороз Олуяда жөн карап тура алган жок. Жанкороз бар жерде чочко багылчу эмес, ичимдиктер да ичилчү эмес. Бул көйгөйлөрдү төрагаларга ачык айтып, алар менен талашып, тартышып жүрдү Жанкороз Олуя. Бир күнү таластык сарбагыштар менен берендердин ортосунда болор болбос окуянын айынан чыр чыгат. Эки тарап уруша кетет. Анан сарбагыштар беш берендерге таарынып, Кеминге кетмей болуп калганда, Жанкороз Олуя кетпегиле. Дөөлөт баштан кетсе да келмеyi кыйын болот. Ал жакта жашап кетишиңерге көзүм жетпей турат. Кайра кайтып келесиңер го, деп чыгат. Атаңардын арбагын аттабагыла деп да айтат. Себеби алардын аталары да дал ошол жерге берилген болчу. Бирок сарбагыштар болбой көчүп кетишет. Бирок 1911-жылы Жанкороз Олуя кайтыш болгондон 1 жылдан кийин чүйдө катуу жер титирөө болуп, Кеминдин кайыңдысында бир айыл элди көчкү басып калат. Жергиликтүү уруулар бул окуяга башка үмүттөн карап, келгиндер өздөрү менен кошо балээни алып келди деп сарбагыштарды сабап, жаңжал кылып отуруп, акыры сарбагыштар айласыдан таласка карай көчүп кетишет. Ошондо ит эле болду сарбагыш деген сөз мына ошондон калган дешет айрым тарыхчы санжырачылар. Кайтып келгендерди кайра сый менен тосуп алышып, элдештирди журт башчылары. Эл болсо Жанкороз Олуянын олуялык касиетине дагы бир ирет ынанып таң калды. Ал өмүрүндө мал-мүлк жыйнаган жок. Өзү жашаган жерге тегирмен курдуруп, буудай тарттырганы келгендер кала акысын берген кезде алчу, болбосо бекерге эле тарттырып берип койчу. 8 канаттуу боз үйү карышкыр жолборстордун териси менен кооздолгон эле. 2 уул 2 кыздын атасы болуп, алар деле дүйнө жыйнабады. Экинчи аялынан дагы бала чакалуу болду. Бир үйүр жылкысы болуп, андан ашыкчасына жулунбады. Болушта бий да болбоду. Башкалардай болуп аракет кылып ач көздөнгөн да жок. Ишенгени Алла, окуганы 5 маал намаз, ыйык тутунганы Кураны Карим болду. Даражасы кыргыз, казак, оруска дейре кеткен аброй. Дайыма элдердин ортосунда элчилик казылык милдеттерин аркалады. Бата менен элге көрөт демекчи, анын батасы себептүү иши жүрүшпөгөндөрдүн иши оңунан чыгып, баласыздар балалуу болду. Бирок эч качан батасы үчүн акы талап кылбады. Атүгүл үмүттөнгөн да жок. Аллах буйругандай дайыма такыбалыкты карманды. Ай чырайлуу сулууларга биздей болуп азгырылбай, башкаларды да азгырбай таза жашады. Ал салтты катуу карманчы. Бирок салттын адамдын табиятына, динге туура келбеген жагына карамандай каршы чыкчу. Мисалга алсак, ал улуттук оюндардан эр сайышка каршы турган. Эр сайыш оюну бул эки атчан жигит эки тараптан чаптырып келип, бири-бирин найза менен сайган бир оюн. Албетте согуш маалында салгылашуудан мурун эки тараптан эки баатырды ортого чыгарып, күч сынатышкан. Кээде ушул сайыш менен эле салгылашуу бүтүп калган. Натыйжада көп жоокер аман калган. Ал башка маселе албетте. Бирок тынч мезгилде эле көңүл ачуу максатында эки баатырды чыгарып, жок жерден бирине бирин өлтүртүү бул албетте табиятка терс келет. Себеби эр сайышта адамдын ден соолугуна жана өмүрүнө зыян келген. Эр сайыш бул күрөштө эмес, эр сайышта бейгүнөө эле киши өлүп кетип атат, дечү. Бир жолу Кетмен төбөдө жүргөн кезде эр сайышка күбө болот. Эки уруудан эки баатыр чыгып, натыйжада бирөөсү экинчисин өлтүрөт.
дагы бир тойдо эр сайыш болуп, бир баатыр каза болот. Анын өлүгүн жаткызып коюп, аш мааракени улантышат. Буларды айтып бүтүп Жанкороз калкка, ошондуктан эр сайыш деген сыяктуу терс нерселерди токтотуп, жок кылганыбыз оң, деди. Калк да колдоп, коштоп туура деди. Кийин бара-бара эр сайыштарда баатырларга кадимки найза карматпастан, анын ордуна бакан карматышып, ошону менен эр сайыш оюндарын өткөзүп калгандар болгон экен. Азыркы күндө да тилекке каршы бири-бирин былчылдатып, сабап, токмоктомой жапайы оюндар кимдир бирөөлөр тарабынан каржыланып, коомчулукка катуу пропаганда болуп келатат. Бул жапайы оюндун артынан канчалаган жаш жигиттер майып, оорукчан, чабал болуп, атүгүл кайтышта болуп кетишүүдө. Элден акча чогултуп жүргөндөрү канча. Эң өкүнүчтүүсү, бул мушкерлерди элге сөзү өтүмдүү болгон аксакалдарыбыз, дин аалымдары колдоп, батасын берип, атүгүл белектешүүсү зээндик эйтет. Мамлекетибизде бул жапайылыкты токтотуу саясатын колдоодо. Кана эми таасирдүү аалымдарыбыз чыгып, Жанкороз Олуя сыяктуу бул оюндардын дин боюнча арам экендигин ачык айтып токтотушса, учурдун Жанкороздору чыгып калаар деген үмүтүбүз дагы деле өчпөй келет. Экинчи жүрөк ооруткан маселе Көкбөрү улуттук оюндары деген наам менен Нукура Көкбөрү оюндарынан узакташып кеткен Башаламан улак тартыш оюндары. Бул оюндун артынан да нечелеген жаштар майып болуп, атүгүл кайтыш болуп кетүүдө. Учурда бул оюндун да эрежелери балким реформага муктаж. Жанкороз Олуя муну менен эле тим болуп калган жок. Ал байгеге адам саюу, калыңга кул берүү деген сыяктуу жапайы адаттарга да каршы чыкты. Акыйкат үчүн атүгүл өзүнүн күйөө баласы болгон Шабдан Баатырды да аяган жок. Тагыраак айтканда, Шабдан Баатыр Жанкороз Олуянын абасынын кызына үйлөнгөн болчу. Шабдан Баатыр бир ашта кулду байгеге сайып жиберген болчу. Мындай тескери иштерди токтотолу. Бул адамга кадыр барк алып келбейт. Мына болуштар, бийлер эң алгач бул иштерди силер токтотушуңар керек, деп ачык эле айтты. Анын бул саамалыгын эл колдоп, натыйжада мындай терс көрүнүштөгү адаттар элибиздин ичинде жоголот. Ал 1910-жылы чыныгы ааламга, акыреттик сапарга жол тартты. Натыйжада бүтүндөй уламышка, легендага айланган анын жашоосу да бүттү. Бирок баары бир анын өмүрү, бейнеси, анын деми жана батасы элибиздин жүрөгүндө жашай берет. Кийин советтик режим маалында анын урпактары куугундуктала баштаган. Атүгүл репрессияга да дуушар болгон. Мисалы, уулу Темиралы сталиндик репрессияга дуушар болгон. Атүгүл Жанкороз Олуянын мүрзөсүн да талкалап, жер кылышмакчы болгон убагында. Таң калыштуусу, мүрзөнү талкалаганга аракет кылган орус коммунисттер дароо кайтыш болуп кеткен ошол учурда. Натыйжада мүрзөгө тие алышкан эмес. Аны Жанкороз ажы, Жанкороз Олуя, ажы ата, Короз ажы деп аташчу. Ал жөнүндө сөз болгондо, калыс көргөнүн бетке айткан, кошоматты билбеген Жанкороз деген сыпаттар менен сүрөттөшчү. Ооба, азыркы күндө айрыкча биз жаштар анын бул касиеттерине муктаж болуп турабыз аябай. Себеби азыркы күндө коомдо кошоматтык, коркоктук, кайдыгерлик, менменсинип мактануу оорулары жайылып, денелерди эмес, рухтарды, жан дүйнөлөрдү өлтүрүп талкалоодо. Эмне үчүн коркобуз? Себеби мал дүйнөнү ашыкча сүйүп баратабыз. Акчаны ашыкча сүйгөн адам эң коркок болот. Экинчи жактан, арам адал ылгабастан оозубузга келгенин жей бергендиктен көрөгөчтүк, сезгиштик, ибадаттын рахатын алуу деген сыяктуу касиеттерибизди жоготуп алдык тилекке каршы. Демек, Жанкороз Олуянын касиеттериндей бир касиеттерге ээ болууга биз жаштар аз да болсо аракет кылышыбыз керек. Токтогул Сатылганов Жанкороз Олуя тууралуу дал ушундай ыр-саптарды төккөн. Жакшы журттан Жанкороз, жалпага маалым атагы, журт кадырлап сыйлаган, журт бийлеген атаны. Суусар бөркү башында үсөк набуттуу чапаны, түп нускасын козгосок түгөнбөйт анын казалы. Жараткан Кудай Таалам Жанкороз Олуя Бердикожо уулун өз рахматына ырайымына алсын.